Bismillah, assalamu alaikum görüşürüz. Bugün 27 iyun 2021 yıl kanikul болгонуна байланыштуу ошол видеолор чыкпай жатат. Бирок кайрылар болуп жатат. Анан могу бала бакчага балдарды кабыл кылуу боюнча дагы ушу кайрылар болот да. Ошол боюнча азыраак түшүндүрмө берип кетейин. Бала бакчага кабыл кылууда ошол жанагы эмдөөдөн баш тарткан ата энелердин балдарын албай издеп, бала бакча тарабынан, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тарабынан, санэпидемстанция тарабынан тоскоолдуктар болот экен да. Тажрыйбада андай көп болот. Дайым эле кайрылып келишет. Дайым эле биз чалып, түшүндүрүп, үстүңүздөн арызданабыз дегенде дайым эле кабыл кылышат, кечирим сурашып. Андай учурлар бизде тажрыйбада болду. Чалсаң ошол көбүнчө эле ошол бала бакчанын башчысы, же болбосо медайым, же болбосо дарыгер, же болбосо санэпидемстанциядагы бир кызматкер мыйзамдарды билбестигинен, мыйзамдарды, адам укуктарын билбестигинен жана сыйлабастыгынан эле ошондой өздөрүнчө эле бир бюрократия кылып албайсың, анан мүмкүн эмес, уруксат бербейм деп, балдарга жууп калат, тиги бу деп, бүт документтери толук болсо дагы мен сага эч кандай тактама бербейм деп, ошол поликлиниканын көбүнчө медиктери, врачтары тарабынан, кээ бир учурда санэпидемстанция кызматкерлери дагы буга катуу турушат экен. Ошо эмдөө албагандарды бир кандайдыр бир өгөй баладай көрүшөт экен да. Негизи мыйзам боюнча эмдөө албагандарды, эмдөөдөн баштаткандарды бала бакчага алууга милдеттүү. Эч бир мыйзамда андай жок. Бала бакчага же болбосо мектепке эмдөө албагандарды алынбасын деген эч кандай жазуу жок андай. Бир гана жерде бар, ал дагы бир эпидемия учурларында, оорулар жайылган учурларында убактылуу албай турат деген жери бар. Бир гана ошондой бир пункт бар, бир эле жерде болду. Ал эми эч кандай андай тоскоолдук жок. Көп кайрылышат бизге ушул боюнча. Биз дагы бул буюрса жакынкы мезгилдерде ошондой бала бакчаларга дагы, ошондой поликлиникаларга, ошондой санэпидемстанцияларга барып, болбосо мындай видео кылат окшойбуз, болбосо аудио жазуулар бизде далилдер бар. Сүйлөшкөндө болду биз билбеген экенбиз деп, дарыгерлери, жетекчилери болду эми мындан кийин андай тоскоолдук кылбайбыз деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин дээрлик баары эле мыйзамга баш ийип жатышат. Мына Билим берүү министрлигинин сайты, ошол жерде мынакей ата энелер үчүн маалымат деген жеринде балдарды мектепке чейинки билим берүү уюмуна кабыл алуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат дейт. Анын ичинде мынакей медициналык маалым каты, бул деген атайын өзүнүн үлгүсү бар, формада маалым кат, тактама, ден соолугу тууралуу. Ал жерде бир нече дарыгерлер колдорун жана печаттарын коюп берет. Мисал үчүн невропатолог, мисал үчүн окулист, мисалы да, ден соолук жакшы депчи, бир сыра карап туруп, баары бир катар дарыгерлер печаттарын басып бере турган бир тактама. Аны ден соолугу кандай болсо ошондой кылып басып беришет. Бул бир. Экинчиден, эмдөө картасы деген болот. Формасы бул жерде адашып жазылганбы билбейм. Өзү негизи ошо эмдөө картасынын формасы башкача жазылса керек. Номеричи. Ошол эмдөө картасы деген ошол төрөлгөндөн баштап кандай прививкаларды, вакциналарды алган, кандай албаган, ошол картасын берет, болду. Ал жерде бала бакчага алса болот, алса болбойт деген эч кандай жазуу жок. Кээ бир дарыгерлерди биз көрдүк тажрыйбада. Ошол картага мен бере албаймын картаны, мен допуск деп, не допуск деп, алынбасын деп жазып коебуз деп, ошентип тактамага же эмдөө картасына ошентип жазып койгон дарыгерлер да бар экен. Ал бала бакчага алабы, албайбы, ал дарыгерлердин иши эмес. Алар ден соолугун гана көрсөтүп берет, болду. Ден соолугу кандай болсо мындай, мисалы үчүн бронхити бар экен деп жазып коет, болду. Анан тиги
ошол медициналык тактаманы алуунун максаты кандай оорулар бар? Мисалы үчүн бронхит десе, ал мисалы жугуштуу оору эмеспи, демек алууга болот. Анан жугуштуу оорулар болуп калышы мүмкүн, мисалы үчүн туберкулез же болбосо башка бир жугуштуу оору, анда болбойт деген сөз да, ошол убактылуу оорусу айыкканга чейин. Эмдөө картасы бул ошо алынган карталар, прививкалардын картасына эле көчүрмөсүн берип коет, болду. Ал жерде алынсын, алынбасын деген жазуулар, сөздөр болбойт. Дарыгерлер эмдөө картаны бербеймин деп, мен анда акым жок деп өздөрүнчө бир сабатсыздык көрсөткөндөрдү биз көп көрдүк да. Именно ошол медициналык тактама менен эмдөө картасына келгенде өтө мындай түшүнбөстөр болот экен да, өтө эле. Мынакей эмдөө картасы. Андан сырткары мына баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, метрика. Анан атасынын же апасынын же болбосо ошол башка бир өкүлүнүн паспорту. Мынакей. Анан жашаган жеринен тактама. Бул Дамкомдон тактама деле боло берет. Сөзсүз түрдө катталыш шарт эмес. Жашаган жетиштүү эле. Ушул 5 эле кагаз. Анан көбүнчө бизде поликлиникаларда ушу медициналык маалымат, анан эмдөө картасын алууда көйгөйлөр жаралат экен. Медиктер, дарыгерлер мыйзамдарды билбейт же билгиси келишпейт. Анан ушул эмдөө албаган бир саналуу эле болот өз негизи. Бир 2-3 эле адам болот, 5-6 эле ашып кетсе. Ошону да көрө алышпай, мен сага бере албаймын, бала бакчага уруксат бере албаймын деп эле өздөрүнчө эле бир жаңы бир талаптарды ойлоп табышып, ушинтип мыйзамсыздар көрсөткөн. Анан биз чалып, анан үстүңүздөн арызданабыз, туура эмес ушу кылганыңыз десе, анан мейли анда деп, анан мен андай дебедим, тиги бу деп эме кылышат экен. Анан бул жерде жазылып турат. Балдарды тайпаларга комплекттөө төмөн көтөйүү жүргүзүлөт. Жаш курагына карап туруп, ден соолугуна карап туруп, анан балдарды жеке өзгөчөлүгүнө карап туруп, ошо группаларды даярдашат экен да, бала бакчага. Кайсы учурда балдар бакчасы балдарды кабылдаудан баш тарта алат дейт. Мынакей билим берүү министринин сайтында ушундай турат. Балдар бакчасына бош орун болбогон учурда жана балдарды төмөнкүдөй каршы көрсөтмөсү болбогон учурда дейт. Демек бош орун болбосо, убактылуу кезеги келгенче албай турат экен. Экинчиден, төмөнкүдөгүдөй көрсөтмөлөр болсо. Мисалы кандайдыр бир оорулардын курч мезгилинде дейт. Мисалы острый өтөт го, температура чыгып, мисалы үчүн острый болуп, мындай оорусу козгоп туруп жаткан мезгилде убактылуу албайт экен, убактылуу анда дагычы. Ооруканада дарылануу талап кылынган бардык шартта дейт. Дарыланууну талап кылса бир оорусу, ошо барып дарыланып келгенден алат экен. Коркунучтуу шишик ооруларында дейт. Ошондой бир оору болсо, жугуштуу жана мите ооруларын өзүнүн алынча дарылоо мөөнөтү аяктаганга чейин дейт. Бир жугуштуу оору болсо, мисалы үчүн, же болбосо мите оорулары болсо, ошонун дарылоо мөөнөтү аяктаганга чейин албай турат экен. Ошондой эле бацилл алып жүрүүдө дейт. Жанагындай санэпидемстанцияда курттарга текшергенде бир ошондой курттар бар деп чыкса, ошол курттардын дарысын ичип, кийинки жолу тапшырганда курттар жок болуп чыкса, ошондо алат экен да. Мына ушул көбүнчө ден соолукка байланыштуу көрсөтмөлөр. Ушул көрсөтмөлөр бар учурда гана албай турат экен. Анда дагы убактылуу ошол оорусу айыкканга чейин. Бирок көп учурда оорубагандар эле кайрылат көп учурда. Андан сырткары мына бала бакчага туруунун кезеги жөнүндө шилтемесинде көрсөтүп коелу. Бала бакчалардын тизмеси дейт, мектепке чейинки мекемеге электрондук кезек дейт. Ушуга кирсеңиздер, басып туруп, мынакей кезеги, ушул жерден балдардын бала бакчага ушинтип балдарды кезекке тургузса боло турган өзүнүн шилтемелери бар. Райондук же шаардык билим берүү бөлүмүнө барбай туруп эле, бала бакчага барбай туруп эле, ошо жана тактамаларды, метрикаларды сүрөткө тартып алып эле, ошо сайт аркылуу деле кирсе болот. Шилтемесин описанияга, анан комментарий калтырып коебуз. Ошол шилтеме менен кирип туруп, балдарыңызды кезекке тургузуп койсоңуз болот. Биз тажрыйбадан өткөрдүк. Ошентип кезекке туруп деле көргөнбүз. Кабыл алышкан, эч кандай тааныш билиши жок эле. Мынакей шилтемеси. Ушул шилтеме менен кирсе, бала бакчага алышат. Мынакей электрондук шилтемеси мынакей орус тилинде экен, кыргызчасы жок экен. Бул жерде подать заявку дейт, на постановку в очередь дейт. Мынакей ошол жерден билсе болот экен да. Кезекке тургандан кийин кезеги жакындабы ошондо текшерсе болот экен. Подать заявку деп басса, ошол жерде ушундай немелери бар. Аты жөнүн, ушундай паспорт данныйларын, сүрөттөрүн көрсөтөт. Буну биз колдонуп көрдүк, өтө ыңгайлуу. Эч жакка барбай үйдө туруп эле өзүңүз балаңызды бала бакчага
кезекке тургузуп алабыз. Мектептерде деле ушундай эле кезектери бар, ушундай кезекке туруу мектептики деле бар.